Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Студияда мен Тагайбек Ахматов. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен үстүбүздөгү жылдын 12 октябрында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин өлкөгө расмий сапары болот. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун Арал Казарман тилкесинде таш кулап тазалоо иштери жүрүүдө. Сузак районунун Көгарт айыл аймагында узундугу 2 чакырымдан ашуун жерге латок куюлуп, суга суу маселеси чечилди. Жаңыдан келген маалыматтар менен тааныштырсак, Бишкекте мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев өлтүрүлдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, ал адам өлтүрүү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда куралдуу каршылык көрсөткөндүгү үчүн УКМК кызматкерлери тарабынан атып өлтүрүлдү. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун Арал Казарман тилкесинде таш кулап тазалоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тоо боорунан кулаган таштардын көчкүнүн жалпы көлөмү 15 000 куб метрди түзөт. Жеринде Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын номер 18 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар иштеп жатат. Жаратылыш кырсыгы 4 октябрга караган түнү катталган. Жабыркагандар жок. Учурда жолдун эки тарабында турган 25-30 чакты унаалар өткөрүлүп, тазалоо иштери жүрүүдө. Жеринде саат 5:30 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жана техникалары, 2 погрузчик, 4 хова машина чыккан. Бүгүн биз өз жеринде барып көрдүк. 15 000 кубтай божомолду түшүптүр. Бирок ошо жол тейлөө кызматы ыкчам иштер жүргүзүп, азыр бир тараптуу жол ачылды. Бирок азыр тез арада жолду ачуу максатында биз тийиштүү мекеме жетекчилери менен жеринде көрүп, саат убактысы саат 8-ден кечки 6-га чейин жол тейлөө кызматкерлерине жолдо болбоштун иштөө жүрүүсүнө чектөө киргизип, кечки 6-дан 8-ге чейин жүргүнчүлөргө жүргөнгө уруксат берилет. Бирок көчкү чыгып атканда байланыштуу коопсуздук бар болгондон, эгерде зарыл иштери болбосо, жолго чыкпай эле биз чакырат элек жүргүнчүлөрдү. Muratbek Azınbakiyev. Президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында 13 октябрда Бишкек шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өтөт. Бул туурасында президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Muratbek Azınbakiyev билдирди. Алдыдагы иш-чаранын жүрүшүндө шериктештикке катышкан мамлекеттердин соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыгын кеңейтүүгө жана чыңдоого багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. КМШнын бул саммитине шериктештиктин мамлекет башчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Бул жылы Кыргызстан КМШ органдарында төрагалык кылып жаткандыгын белгилей кетүү маанилүү деп белгиледи. Сузак районунун Көгарт айыл аймагында жалпы 5267 гектар айдоо жери бар болсо, анын 1500 гектарына жакыны кайракы. Калганы шарттуу сугат жерлерме болгону менен жер арыктан келген каналдагы суунун жоготуусу жогору болуп, дыйкандар суу көйгөйүнөн азап чекчү. Быйыл ал маселе чечилди. Кандай жолдор менен, кабарчыбыз айтып берет. 1973 жылы ушул Х1, Х2, Х3 деп ушу 3 латковый каналдары курулган экен. Ошо 73 жылдан эгемендүүлүккө чейин, ошо 90 жылга чейин ошол латоктор иштеп келген. Анан эгемендүүлүк болгондон кийин 90 жылдан ошол 2000 жылдардын аралыгында элдердин бул латокторго кайдыгерлик карагандыгынын кесепетинен ушул Х3 латок, Х2 латоктору талкаланып, арматураларын алып кетти. 65 жаштагы Абдылажан Шайымкулов дыйканчылык менен тиричилик кылат. Үлүштөн тийген 2 гектар жерине жылда буудай менен бедегет. Айтымында быйыл баштагыдай суу татыштык орун албай, түшүм жакшы болду. Латок менен суу келгенден кийин дыйкандарга бул өтө пайда болуп калды. Себеби дегенде мурун жер арык менен суу алган кезде суунун алыштын башынан же болбосо машинный каналдан
100 литр су алған болса, этекке чейин дыйкан 30 гана литр сууга ээ болуп аткан. Себеби дегенде суу фильтрацияга кетип калчу эле. Азыр болсо, эгерде ушул лотоктор менен суу ала турган болсо, дыйкандар ошол башындан 100 литр суу алган болсо, 5 литри гана испаренияга кетсе, 95 литри ошол дыйкандын талаасына толук кандуу жетип атат да. Мындагы айдоо жерлерге суу Көгарт насостук станциясы аркылуу берилет. Буга чейин суу келүүчү арыктар талкаланып, эскилиги жеткендиктен дыйкандар аргасы жер арык аркылуу талааларын сугарышчу. Мындайда суу айдоонун аягына жетпей жоготу көп болчу. Эми бул көйгөй жөнгө салынып, мээнет акталууда. Жер арык менен суу алып жүрүшкөн, бул жагы менен дагы бул жак поляга кеткен жактарда. Ал нар жак полядан алганда наркы жер арык менен суу алып жүрүшкөн да. Азыр ошонун негизинде биз лотокту коюлган негизинде бир лоток менен суу келет. Суу коромжу болбойт. Дыйкандарга анан атайын ар жерлерде бөлүнө турган жерлер бар. Ошол жерден 2 поляга тең бир алып кеткенге немеси бар да, мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Сугат маселесин чечүү үчүн мындан 4 жыл мурун Айыл аймак жаңы суу лотокторун орнотуу боюнча долбоор даярдап, облустук өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом бөлүнө турган болгон. А бирок ортодо пандемия башталып, жумуштар токтоп калган. Иш кайрадан колго алынып, быйыл гана аймакта сугат жакшырды. Кайра 21-жылы кайра ошол өнүктүрүү фондуна барып, жалбаттуу неме өкүлгө кирип, ошонун негизинде сүйлөшүү жолдору менен кайра жанданып, 21-жылы башталып, кайра акча каражаты бөлүнүп, 23-жылы быйыл толук кандуу аяктадык долбоордун. Азыр толук кандуу бул немени бүтүш үчүн азыр дагы 1700 метрге лотокторду орноттусак, ошондо толук кандуу бул ошо Хатири лотогу толук кандуу бүттү деп эсептесек болот. Ошонун негизинде Көгарт айыл өкмөтү ушу Хатири лотогунан пайдаланган дыйкандар 2000 гектарга чейин жер сугат жерди суу менен камсыз кылсак болот. Белгилей кетсек, өлкө боюнча мына ушундай ирригация тутумун оңдоп калыбына келтирүү иштери үчүн быйылкы жылы бюджеттен 1 миллиард сом каралган. Гүлжина Мөндөбова, Манас Назаров, Сузак району. Тамчылатуу сугарууну колго алган дыйкандар азыр арып барат. Суу тартыш мезгилинде бул ыкма жакшы натыйжа берип, ошол эле мезгилде түшүм да мол алынып, дасторкон берекеге толуп барат. Мында жер жемишти өстүрүүдөгү аракеттер күч. Бул жагдайда кабарчыбыздын сюжети. Клубника өзү жакшы өсүмдүк болот, тез эле чоңое берет экен, өзү эле жакшы карап. Кулпунай дыйканчылыктагы кирешелүү тармакка айланып барат. Мындан бир кыйла жылдар мурда бул жемишти бир айылда бирин экин гана адамдар өстүрүп келсе, азыр ар экинчи үй бүлөнүн коросунда бар. Сууну көп талап кылган бул өсүмдүктү өстүрүүдө тамчылатып сугаруу жакшы ыкма болуп калды. Клубника өстүргөнүбүз биринчиден өзүбүзгө эле пайда экен. Таза продукциянан элге сатып атабыз. Элдер кошуна колоң ушундай эле. Мурун башка базардан алсак, азыр кошуна колоңдор үйрөнүп калышты. Биз го азыр түшүмүн ала элекпиз, эми Кудай буйрса алабыз го. Анан бизде Жон айылында 4 өз жардам тобу бар да. Биздин тобубуздун аты Ынтымак 1. Биз ошо январда түзүлгөнбүз. Ошо январдан бери ЛК долбоорунан көп эле окуулар болду. Ошол тамчылатып сугаруу боюнча болду, анан компас неме өндүрүү боюнча, компас биогумустарды өндүрүү боюнча болду. Анан Базаркоргон районунун эли негизинен дыйканчылыкка жакын келет. Алардын катарын толуктап турган Бешик Жон айыл аймагынын Жон айылынын тургуну Рахат Айтматова тамчылатып сугаруу боюнча атайын окуудан өтүп, адистерден кеңеш алып, анан 5 сотук жер аянтына кулпуна эккен. Тамчылатып сугаруу темасында окудук. Анан ошол 2 күн окуу болду. Анан кийинки күндө практика жүзүндө көрүш үчүн тамчылатып сугарууну үйрөттү. Практика жүзүндө анан мыналарды баштадык да. Ошо окуткан боюнча алар шлянга эмелеринен бери алып келип беришти. Баарын коюп жайгаштырып анан ошо клубника эктик да. Түшүмдүн мол болушу жалаң гана сууга көз каранды эмес. Кошумча азыкка да муктаж болорун дыйкан жакшы билип, кулпунай өстүрүп жаткан аянтка канатташ биогумус жана компост өндүрүүнү баштаган. Бул таза азык алууга чоң өбөлгө болот. Өз жардам тобунун аялдары болуп келдик да, анан компосту даярдадык өзүбүзчү. Ошол малдын кыктарын салып, анан кийин болгон баягы жашылча жемиштердин сыртындагы кабыктарын ошолорду таштап, күлдөрдөн таштадык, баарын таштап, могу жерде ушунчалык бийиктикте болду эле. Үстүн чөп менен жапканбыз, калың кылып, анан градусниктагы берген, градус бирдей температурада болуш керек экен да. Анан аны сугарып дагы туруш керек экен, өтө күн ысыкта. Мынагу шлангабыз менен сугарып турдук эле. Аябай суу жеткирип неме кылып туруш керек эле, анан ушунча болуп чөктү.
Тамчылатып сугарууну ишке киргизүүнүн өз ыкмасы болот. Ушул багытта алган билими анын ишине жакшы жардам болуп жатат. Белгилеп кетчү жагдай, бул дыйкан айымдын башка фермер дыйкандардан айырмачылыгы чириген көңдөрдүн же болбосо дыйкандардын тилинде айтканда компосттун үстүнө мына минтип дарбыз өстүргөндүгүндө экен. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Базар Коргон району. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын январ-сентябрь айларында 178 миллиард 654 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналды. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкенде, белгиленген план 2,1 миллиард сомго ашыгы менен аткарылган. 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30,5 миллиард сомго көп чогултулду. Чогулган каражаттардын түзүмүндө 132 миллиард 54 миллион сом салык жана төлөмдөргө 46 миллиард 600 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүнө тийиштүү. Салыктык башкарууну жакшыртуу жана күчөтүү, ошондой эле ишкерлерди онлайн тейлөө өткөрүү пландык көрсөткүчтөрдүн ашыгы менен аткарылышында негизги ролду ойноду. Контролдук кассалык машиналарды, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактураларды жана санариптештирүүнүн башка долбоорлорун киргизүү жана колдонуу салыктарды чогултуу процессинин натыйжалуулугун кыйла жакшыртты. Мындан тышкары салык төлөөчүлөрдүн арасында салык мыйзамдарынын ченемдерин колдонуу жана санариптик салык кызматтарын колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө өз жемишин берүүдө. Жалал Абад шаарындагы Бекмамат Осмонов көчөсүнүн асфальттоо иши башталды. Көчөнүн кеңдиги 14 метрди, узундугу 1,9 чакырымды түзөт. Аталган көчө 2 катмар асфальт төшөлүп, 2 тарабына тротуар курулат. Ал эми буга чейин жолдун 2 тарабына темир бетон арык куурлары жаткырылган. Курулуш Жалал Абад шаарынын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каржыланууда. Ушул тапта Жалал Абад шаарындагы Курманбек, Михаил Бабкин, Малашев көчөлөрүн реконструкциялоо иштери да жүрүүдө. Белгилей кетсек, калаада быйыл жалпы 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Ал көчөнүн өзгөчөлүгү боюнча лотоктор жаңыланууда, турбалар коюлуп атат. Андан эң эле өзгөчөлүгү чекесине бордюр коюлуп атат. Бул замок, 2 слой асфальт басылат. Андан сырткары тротуары бар, освещениялары бар, өзүнүкү деле бар да, жаңыланып освещениялары болот. Аялдамалары жаңы болот. Азыркы күндө асфальт төшөө жумуштары жүрүп атат. Жакын күндөрү пайдаланууга беребиз ал көчөнү. Быйыл Жалал Абад шаарынын аймагында тарых барактарында сактала тургандай иштер аткарылып жатат. Эскилиги жеткен жолдор дээрлик жаңыртылууда. Андан сырткары мектеп, балдар бакчаларында дагы курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Каланын борборунда салынып жаткан балдар бакчасынын курулуш ишине биздин чыгармачыл топ күбө болуп кайтты. Кирпич уруп аткандар кирпичин урат, бетон куюп аткандар бетонун куят. Абдымомун Абдугапуров кыш кыноочу. Учурда Жалал Абад шаарындагы курулуп жаткан балдар бакчасында иштеп жатат. Алар 30га чукул чогулган жумушчулар бригада болуп, өз-өзүнчө бөлүнгөн жумуштарын аткарышууда. Кыргызстан боюнча курулуштар көбөйүп калып, биз деле чет мамлекеттерде, Москвада Москвада кыргызстандыктар өзү көбүнчө Москвада иштечү эле. Азыр инвесторлор көбөйүп, өзүбүздө курулуштар көбөйүп. Ошо жакта тапкан акчаны бу жерде эле тапсаң болот. Азыр биз балдар бакчасынын экинчи этажын кылып атабыз. Кудай буйрса, келерки жумаларга бүтүп калабыз. Бул типтүү балдар бакчасы 150 орунга ылайыкташып салынат. Бала бакча 2 кабаттан туруп 48 сотых жер аянтына курулууда. Сметалык баасы 97 миллион сомду түзөт. Курулуш республикалык бюджеттен Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен каржыланат. Аталган балдар бакчанын курулушу жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Алмазбек жоопкерчилиги чектелген коому жеңишиде табылып, курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө пайдалуу дуалдары курулуш иштери жүрүп жатат. Жалал Абад каласынын борбору деп аталган дал ушул Чыңгыз Айтматов аймактык башкармалыгында калктын жыш жайгашкандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө бала бакча болгон суроо талап өскөн. Ал бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде маани берилип, чечилүүнүн алдында турат. Учурда бала бакчанын 2 кабатында курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Эскерте кетсек, жакында өлкө башчысы Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна болгон иш сапарында быйыл Жалал Абад шаары курулуштун жылы болгондугун баса белгилеп өткөн. Быйыл
Жалал Абад шаарында курулуш жылы болду десем жаңылышпаймын. Долбоорго бир катар өндүрүштүк ишканалар жана социалдык объектилерди куруу да камтылган. Мунун баары Жалал Абад шаарынын тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө багытталат. Жакынкы мезгилде калкынын саны жыл сайын өсүп бараткан Жалал Абад шаарынын башкы планы өзгөртүлүп, аймагы кеңейтилет. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында учурда 26 муниципалдык бала бакчасы бар. Эгерде курулуш иши соңуна чыгып калса, шаар тургундары үчүн чоң маселе чечилет. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары. Арабызда бир кесиптин арты менен кадыр барк тапкан замандаштар арбын. Китепкана дүйнөсүн жүрөгү менен сүйүп, аны тек гана окуу эмес, илимий борбор болууга салым кошкон инсан жөнүндө төмөндө сөз болот. Роза Култаева Жалал Абад мамлекеттик университетине 1996 жылы китепкананын директору болуп келген. Аралык 26 жыл. Ал убакта педагогикалык окуу жайдын базасында түзүлгөн китепкана фонду түзүлүшү жупуну болчу. Азыркы мезгилде Жамунун китепканасынын жалпы фонду 772.308 нусканы түзөт. Окуу илимий китепкана маалымат борборунда Азамат Алтайдын коллекциясынан баалуу фонду түзүлгөн. Азамат Алтай клубу уюшулган. Интеллектуалдык менчик боюнча патенттик адабияттардын жана документациялардын фонду түзүлгөн. Бул ийгиликтин артында эжейдин эмгеги бар. Алгачкы жолу 93-жылдар алгачкы жолу Сорос фонду бул жерге жаңы телчип келаткан университеттер эмне бере баштаган экен китептерди. 98-жылы келгенде өтө жарды, китепканада кандай? Өтө деле баягы андан бери көпчүлүк бир кыйла эле өзгөрүлдү. Азыр биз жөнөкөй китепканадан баягы азыр электрондук китепканага чейин өсүп чыктык. Каарманыбыз өзү филолог болгону үчүн көркөм адабиятты окуганды жакшы көрөт. Айтымында заманбап жашоодогу электрондук мүмкүнчүлүктү пайдалануу жакшы. Бирок китептин өзүнөн окуган өзгөчөлүк, артыкчылык сакталып кала берет. Билимдин баары өзү китепте. Китептин жөнөкөй твердый переплетунда жөнөкөй китептен окуган маалымат өтө жакшы деп ойлойм да. Мен баягы көбүнчө азыр биз интернетке кызыгып көп эле китеп окугандан ушу өтө эмне алып чыгып кетип атабыз, жалаң эле сотканы карап, ошол жакта маалыматтарды алып алып. Бирок китеп бул казына. Эжейдин дагы бир мээнети китепкананы электрондоштуруудагы артыкчылыгы. Долбоор менен иштеп, анын жыйынтыгында электрондук китепканалардын ассоциациясы түзүлүп, мамлекеттик юридикалык электрондук китепканалардын ассоциациясы каттоодон өтүп, каттоо күбөлүгүн алуу менен бирге Кыргызстандагы электрондук китепканалардын ассоциациясынын уюштуруучуларынын жана түзүүчүлөрүнүн бири болуп калды. 2006 жылы биз бүт Кыргызстанда академиялык китепканалардын ортосундагы маалымат алмашуу боюнча долбоорду темпустастен утканбыз. Ошо долбоор менен иштеп 2010 жылы аяктап, ушул күнгө чейин азыр биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинин окуу илимий китепкана маалымат борбору же болбосо илимий китепканасы ушул күндө 700 миңден ашык китептер бар. Андан башка дагы электрондук окуу китептери бар да. Айрымдар үчүн китепканачы деген түшүнүк тар мүнөздө окурмандарга китеп таратып, өзү да китеп окуу менен такай алектенген кесип ээсин түшүндүрүшү мүмкүн. Чындыгында андай эмес. Бир жерде туруктуу иштеп, 26 жыл жетекчилик болуунун артындагы эмгек ар убак эскерилери анык. Буга Роза айым ар убак ишенет. Ошол үчүн да ак эмгектенет. Жумагүл Закир кызы, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Мына ушул менен бүгүнкү жаңылыктар маалымат программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.